Баары үй бүлөдөн башталат долбоордун алкагында мен кыскача бир суроо берейин. Сиздин оюңузча бактылуу, ынтымактуу үй бүлө деген кандай болуш керек? Бактылуу, ынтымактуу үй бүлө деген эми бири-бирин түшүнүү болуш керек. Негизинен биринчи эле. Бири-бирине ишениш керек. Бири-бирине таяныш керек дейт. Эки жакты бирдей караган. Эң негизгиси ыймандан болбойт. Үй бүлө бул негизи чоң жоопкерчилик. Анан ага бала дагы, кыз дагы бири-бирине мындай кам көрүү. Өзүнүн келинчеги менен дайыма бир жакшы мамиледе болуу. Ошол бактылуу үй бүлөгө кирет го мындай. Уруш талаш жок. Эки жак бири-бирин түшүнүп, ошол эле болуш керек эң башкысы. Жакындар баары жанында болгондо, когда все живы здоровы. Өздөрү бири-бирлеринин чектерин сактап дегенде ушундай үй бүлө түзгөндө бактылуу болот. Үйдө баары жакшы болсо, токчулук болсо. Башыбыз бүтүн, боорубуз эсен, бала чакабыз менен чогуу чаран жашап, ден соолугубуз болуп, аманчылык болгон ошо бактылуу үй бүлө деп эсептейм. В моем представлении счастливая семья — это где все друг друга уважают, где царит тепло, уют, и все друг другу доверяют. Когда муж любит жену, дети здоровые, счастливые. Пешенебизге ата энебиз бар болсо, туугандарыбыз ден соолукта болсо, ошол акча байлык табылат. Главное, ден соолук болуш керек. Бири-бирин урматтоо жана балдарга кол көтөрбөш керек менин оюмча. Анан эркек аялга кол көтөрбөш керек. Бири-бири түшүнүү, наверное. Бири-бирин түшүнүп, сыйлап. Мое мнение, семья — это, как говорится, основа домашнего быта и всего остального. Эки тарап бири-бирин түшүнсө эле ошол бактылуу болот деп ойлойм. Это в первую очередь взаимопонимание и толк үй бүлө. Бактылуулук негизи исламда. Негизи көптөр байлык менен алмаштырат да бактылуулукта. Ата энелер балдарын колдоп жүрүш керек. Ар дайым чогуу жүрүп, баарын тең бөлүп, ошону бактылуу дейбиз деп ойлойм мен оюмча. Аман эсен ден соолук ата энелердин жанында, андан кийинкиси ушу балалуу болсом экен дейт. Андан кийинкиси небере, ошентип эле баягы үй бүлөлүк бактылуулук ушундай деп ойлойм мен өзүм. Балдарым аман эсен маңдайымда, бул неберелерим аман эсен, ата эне болгондон кийин балдарды чоңойтот экенбиз, өстүрөт экенбиз, анан небере күтөт экенбиз, анан неберелерди алып анан бактылуу каалык болушу бүгүн атай чыкканбыз, ушу неберелерди көчөгө алып чыгып, эс алдырып, Үй бүлө баары ыйманда болсо, бактылуу үй бүлө болот. Үйдө ата чоң энеси, келини уулу болсо, алардын неберелери болсо, анан канча келини болсо дагы ошого өзүнүн энесиндей мамиле кылса, кайненелер аларды түшүнсө, азыркы жаштарга түшүнүш оорураак, ошого макул болуп, келиндин оюн түшүнүп, ошого жараша мамиле кылса, үйдө чыр-чатак болбосо, келиниң менен уулуң сенин өзүңчө жаман жакшы айтышпаса, кайнене ошого жол бербесе, ошол үй бактылуу.